Бисмиллахиррахманиррахим. Азыр биз буйруса вертолет менен тоонун чокусуна келип отурабыз. Анан бул жактан айта турган нерсе, негизги максат бул жакта вертолетко минүү жана кооздукту гана көрүү эмес, адамдын коркуусун жеңүү үчүн кыла турган жасалуучу кадамдар. Эгерде биз өзүбүз коркуубузга карай кадамдарды таштай турган болсок, же бир нерседен айталык, кээ бир убакыттарда кээ бир адамдар аттракциондордон, бийик жерлерден секиргенден, парашюттан түшкөндөн коркот туурабы? Ал дагы коркуунун физически болгон чагылышы. Бирок андан дагы болгон чоң коркунучтар бар. Бул кайсыл деген болсоңуздар, адамдын менталдык трансформациясына жетелей турган коркуулар. Айталык, бир ишти баштоодо чыгым кылуудан, риск кылуудан коркот, же болбосо бир нерсени баштайын дейт, но окшошпой калабы, болбой калсачы, күйүп кетсемчи деген ойлор боло берет. Бирок караңыздар, мына ушул бийик болгон тоолорду биз азыр албетте замандын жетиши менен, ушундай болгон техниканын күчү менен жетип олтурабыз, туурабы? Бирок буга дагы адам баласы акылы менен мээнет кылып, чыгымдарды кылып, рисктерди тобокелдикке барып, канчалаган катачылыктан уламанан мына ушундай вертолетту биз бүгүнкү күндө көрүп олтурабыз. Бирок табиятка кайта турган болсок, мисалы үчүн самолет, куш сыяктуу эки канаты бар. Вертолетту карай турган болсок, бул дагы стрекоза, ийнелек сыяктуу өзүнүн бир формасы бар, туурабы? Мындайча айтканда, биз баары бир кайра эле табиятка такала беребиз. Мындайча айтканда, ааламга, анын түзүлүшүнө, ошондой эле жаратканын бизге берип аткан мына ушундай мүмкүнчүлүктөргө.